Сөз баяндамачыда. Рахмат, Нурлан Тургунбаевич. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын бириктирилген долбоору экинчи окууга киргизилип жатат. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин депутаттары Сыдыгалиев, Сайымкожо, Атазов, Жакышев, Икрамов, Бакасов, Азгалиев, Жамгырчиев, Өмүрзаков, Мураталиев, Ормонов, Исмаилов, Култаева, Козыев, Шабазов, Атажанов, Алтынбеков, Алимжанов, Масабиров, Түмөнбаев, Райымбатчаева, Сиятбек кызы, Маткеримов, Жусупов, Төлөнов, Абиров, жана Коргонбай уулу Атазов, Ташиев тарабынан демилгеленген. Мыйзам долбоору 2023 жылдын 25 январында Жогорку Кеңеш тарабынан биринчи окууда кабыл алынган. Социалдык саясат боюнча комитет 2023 жылдын 13 февралында мыйзамдын бириктирилген долбоорун экинчи окууда караган. Аталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын беделин эл аралык спорт коомчулугунда бекемдөөчү спорттук бийик жетишкендиктерге дем берүү максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоорун экинчи окууга даярдоодо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 50 беренесинин 5 бөлүгүнө ылайык альтернативдүү мыйзамдын долбоорлору болгондугуна байланыштуу бир мыйзам долбооруна бириктирилди. Ошондой эле бириктирилген мыйзам долбоору каралып жаткан учурда Жогорку Кеңештин депутаттары Коргонбай уулу Атазов, Ташиев тарабынан демилгеленген мыйзам долбооруна депутат Чойбековдон төмөкүндөй сунуштар келип түшкөн. Мыйзам долбоорунун 3 статьясында биринчи машыктыруучу түшүнүгүнө төмөкүндөй аныктама берилсин. Биринчи машыктыруучу спорттун белгилүү бир түрү боюнча чемпиондун же байге ээсинин мектепке чейинки 3-6 жаш жана кенже мектептик 6-10 жаш жылдарында аны чеберчиликке үйрөтүүгө жана өркүндөтүүгө, функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн өстүрүүгө жетекчилик кылган адис. Экинчи, мыйзам долбоорунун 31 статьясында машыктыруучулар курамы жана медициналык кызматкерлери үчүн бир жолку акчалай сыйакылар спортсмендин бир жолку акчалай сыйакысынын суммасынан бөлүштүрүү төмөнкүдөй редакцияда келтирилсин. Машыктыруучулар курамы жана медициналык кызматкерлер үчүн бир жолку акчалай сыйакылар спортсмендин бир жолку акчалай сыйакысынын суммасына төмөнкүдөй белгиленет. Башкы машыктыруучу үчүн 25% өлчөмүндө, улук машыктыруучу үчүн 20% өлчөмүндө, жеке машыктыруучу үчүн 20% өлчөмүндө, биринчи машыктыруучу үчүн 15% өлчөмүндө, дарыгерлер үчүн 10% өлчөмүндө, массажисттер үчүн 5% өлчөмүндө, психологдор үчүн 5% өлчөмүндө. Үчүнчү пункт. Мыйзам долбоорунун мамлекеттик тилдеги редакциясында бүтүндөй текст боюнча статья деген сөздөр берене деген сөздөргө алмаштырылсын. Ушул сунуштарга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппаратынын экспертизаларды жүргүзүү бөлүмүнүн терс корутундусу келип түшкөн. Аталган корутундуга ылайык сунуштун демилгечиси биринчи машыктыруучу түшүнүгүнө жогорудагы баяндалган редакциядагы аныктаманы сунуштоо менен атап айтканда мектепке чейин 3-6 жаш жана кенже мектептик 6-10 жаш жылдарындагы аны чеберчиликке үйрөтүүгө жана өркүндөтүүгө, функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн өстүрүүгө жетекчилик кылган адистеп чектөө киргизүү спортчулардын сунушталган жаштан өткөн кезинен баштап, маселен, спортчу 15-20 жаш же жана андан улуу жаш спортко үйрөткөн машыктыруучу адистин эмгеги бааланбай калуу тобокелчилиги келип чыгары белгиленген. Ошондой эле сунуштун редакциясында айрым түшүнүктөр алсак, мектепке чейинки жана кенже мектептик жылдарында деген түшүнүктөрдүн билим берүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык көрсөтүлбөгөндүгү белгиленген. Мындан тышкары 31 беренеси мыйзам долбооруна киргизилген эмес. Анткени Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексинин 5 беренесинин 2 бөлүгүнө ылайык мамлекеттик каржылык милдеттемелердин өзгөртүү жөнүндө жана республикалык бюджеттен каржылануучу бюджеттик чыгарышаларын көбөйтүү жөнүндө же болбосо анын ресурстарын кыскартууну караган мыйзамдардын долбоорлору министрлер кабинетинин макулдугу менен гана кабыл алынат. Ошондой эле сунуштун демилгечиси мыйзам долбооруна карата берген түзөтүүлөрдүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 51 беренесинин 1 бөлүгүнүн талаптарына ылайык киргизген эмес. Сунуштарды жана түзөтүүлөрдү алардын негиздемеси, салыштырма таблицасы менен
бир эле учурда жооптуу комитетке жана эксперттик кызматтарга жөнөтөт. Ушуга байланыштуу социалдык саясат боюнча комитети депутат Чойбектин сунуштарын Жогорку Кеңештин аппаратынын экспертизалык жүргүзүү бөлүмүнүн терс корутундусуна ылайык кабыл алган жок. Урматтуу депутаттар, жыйынга тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери чакырылган, суроолор болсо берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору экинчи окууда биздин жоон топ депутаттардын демилгеси. Суроолор барбы? Суроолор жок болсо, аппарат каттоо бериңиздер. Комитеттин корутундусун окуңуз. Рахмат, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Сыдыгалиев, Сайымкожо, Атазов, Жакышев, Икрамов, Бакасов, Азыгалиев, Жамгырчиев, Омурзаков, Мураталиев, Ормонов, Исмаилов, Култаева, Козыев, Шабазов, Атажанов, Алтынбеков, Алимжанов, Масабиров, Түмөнбаев, Райымбатчаева, Исатбек кызы, Маткеримов, Жусупов, Төлөнов, Абиров тарабынан демилгеленген 2022 жылдын 4-июлундагы дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Коргонбоев уулу, Атазов, Ташиев тарабынан белгиленген дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору бириктирилсин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине аны экинчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Урматтуу депутаттар, колдоо бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Рахмат. Аппарат каттоо бериңиздер. 81 депутат кат алды. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору экинчи окууда добушка коюлат. Добуш бериңиздер. Макул 72, каршы 1, баары 73 катталды 81. Аталган мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды.